Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Жакын арада саналуу күндөрдөн кийин көптөн күткөн мусулмандардын эң улуу майрамы болгон Ыйык Курман айт майрамы келе жатат. Бул Ыйык Курман айтта мусулмандар Алла Тааланын райымынан, мээриминен үмүт кылып, жараткан Аллах Таалага дагы да жакындоо максатында Алла ыраазычылыгы үчүн курбандык чалышат. Аллах Таала Ыйык Кур'ан-ы Керимде ушундай дейт: "Фасолли ли роббике ванхар", жаратканың үчүн эң алгач намаз оку, айт намазын оку, андан кийин курбандык чал деп буйруйт. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Хадж сүрөсүндө ушундай дейт: "Факулу минха ва ат'имул баисал факир", чалынган курбандыктардын эттеринен өзүңөр да жегиле, жана башка жарды жакырларга да жедиргиле деп айтуу менен бирге Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү пенделерин берешендикке чакырып жатат. Бул Ыйык Курман айтта курбанчылык чалгандын өзү чоң сооптуу иштердин бири. Аллах Таала Кур'анда айткандай: "Фассабикул хайрат", жакшылык иште жарышкыла деп буйругандай, баарыбыз жакшылык иште жарышалы, жакшылык иште шашылалы. Аллах Таала бизди ар дайым жакшы иштердин ачкычы кылсын. Жараткан Аллах Таалам жакында келе жаткан Курман айтта курбандык чалам деген деп ниеттенип жүргөн адамдардын ниетине жеткирсин Аллах Таалам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.